Salam dostlar. Tur айтасың, жаш кезиңде өзүң карашың керек экен, ден соолугуңу балдарың үчүн өзүң ден соолугуңу караш керек экен дегенге, тур айтасың дегендерге мен эмнеге айткым келди? Себеби ошондой нерсе менде болду. Мен өзү чоң апам чоңойткан, аны апа дечимин. Аны мен ал кезде Чимкентте иштейт элем, Чимкентке апардым. Апам 76-га чыгып калган эле. Апарып баардык нерсени көрсөтөм, алтын сөйк алып бердим, алтын шакек алып бердим, кыдырттым, монттим. Жүрүң апа кафеге отурайык десем, жок, ал жакпайт. Кой, үйдөн тамак жейм. Ошентет. Көп жерлерге апарайын десем, кой, чарчайын дейт. Андан кийин жолдо келатканыбызда, автобуста келатканыбызда сонун жерлерде, кафелерде токтойт да, Бишкекке келатабыз баягы автобус менен. Ошондо жолдо токтосо, апа эмнечесиз, мен алып берейин, курдак алып берейинби, мынандай алып берейинби десем, жок, кефир менен эле булочка жейм. Кефир менен эле булочка жейм. Апа эмнеге десем, кой, узак жолдо бир нерсе болуп калбайын, уят, мага ол жакпайт, кокус бир нерсе болуп калбайын дейт дегенде ичим атышты. Ал кезде мен деп эле калганмын, ал кезде өзүм жаш элем. Азыр эми ушундай возрастка жеткенимди билип атам. Андан кийин өзүмүн апамды Турцияга апардым. Ташкентке апардым. Турцияга апарып, сонун пятизвездочный отельде эс алып атабыз, башка кылып атабыз. Кондиционер жагайын десем, кой, шамал тийип калбасын. Пятизвездочный отельде не бир нерселер болот, оларды билесиңер, барып жүргөндөр. Эми жегениң алдыңда, жебегениң аркаңда болот. Ошол кезде, апа, мынаны жейсиңби десең, жок, мага ысык чай. Жок, буну жесем унутуп калам. Кой, ону жесем унутуп калам. Дегенде мен ичим атышты. Значит, ошол кездерде неме жаш кезинде сыйлап алышыбыз керек экен. Ден соолугу бар кезде, бардык нерсени жеп аткан убагында, ден соолугу бар кезинде биз любой жерге апара алат экенбиз. Анан кээ бир ата-энелер бар, бир жактарга кыдыртайын десе, самолетко түшкөнгө запрещен болот. Бир тойлорго апарып, болуптур, тойлорго барат. Эптеп жанындагы тойго барат. Бирок узак жерлерге апарайын десең, жолго жарабайм дейт. Ошондой кызык нерселерди көрүүгө, эми балдардын ыраатын көрөйүн дегенде ден соолук начар болот. Аны түздөш уже кеч болот. Ошол кезде арманда каласың. Ошон үчүн мен өзүмдү өзүм энергичный кылып алып жүрүшкө, өзүм эртең менен басамын, өзүм туура тамактанамын. Ким айтмакчы, неберелеримди карабайм азыр. Честно. Себеби алар өздөрү үчүн өздөрү ыраатын көрсүн. Мен өзүм үчүн жашашым керек. Мен ушундай принциптемин.